$180.000 бир аз кеми болгон негизги трассанын боюнан бизнеске ылайыктуу 10 сотук жер тилкесиндеги жалпы 9 бөлмөлүү жер үй сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Көңүл буруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынын чыгыш тарабындагы Фуркат айлампасынан, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, Т бурулушуна карай бир 200 метр бурулганда жолдун оң тарабындагы катар номердеги, тактап айтканда 7 номердеги ушул үйдүн сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Мындан дальше кете турган болсоңуздар, Кара сууга жана өзгөн тарапка кетесиздер. Караңыздар, кошумча бул жакта жол тарапта дагы убактылуу иштеткенге жери бар. А негизги кызыл китебиндеги жер мына ушул дубалдан башталат достор. 7 катар номериндеги Фуркат көчөсүндө жайгашкан. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим, сатыла турган үй боюнча маалыматтарды бере берели. Негизи жашоого даяр 6 бөлмөлүү бул жакта үй бар. Анан эми 9 бөлмө дебедик беле. Бул жакта дагы 3 бөлмө орун алган экен, бирок эскилиги жетип азырынча склад эле болуп турат экен. Бул жакта сөөрү тапчаны менен 3 очок жайгашкан, навес, отунгана, очоккана, тетиги бурчта ажатканасы, бул жерде болсо сөөрү тапчаны, астында 6 тонналык суу кампасы бар. Таза суу киргизилген, суу дайым чыгып турат. Бул жакта бак дарактар бар, кокон гүлас, өрүк, алмурут дегендей. Кокон гүластар бар экен, шабдалы бар экен. Бул жакта сарайы бар, навеси бар, тоок кепеси бар дегендей. Бул жакта болсо 3 бөлмөлүү эшиги өз-өзүнчө ачылган, временка деп кое берели. Бул жакта болсо дагы 3 бөлмөлүү чоң үй. Ушул жактан баштай берели анда. Күзөтүп барыңыздар. Сатыла турган баасын сиздерге айтып өттүк. $180.000 ырымына бир аз түшүп беребиз дешти. Варианттары жок экен, накталай акчага бааланууда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кире бериш жери, перехожкасы, бул жагы коридор. Оң тарапка бурула турган болсок, бул чоң зал. Анча-мынча эмеректер кетет, калганы бүт бардыгы буюрса калат. Мына ушундай кызыл тазыл болгон, моющая бойлор чапташтырылган, потолоктор жасалгаланган. Азыр эми бул жерде свет жок болгондугуна байланыштуу бир аз күңүрт көрсөтүлүп жатат, ага маани бербеңиздер. Негизи кечиндеси жаркылдап сонун эле бир бөлмө. Көчө тарапты караган жыгач терезелери камтылган, парта занавескалары бар. Бул эмеректер калабы кетеби, аны эми үйдүн ээсине өзүңүздөр чалып байланышып сурайсыздар туугандар. Үйдүн размерин айтып өтө турган болсом, 6,5 3,30 экен. 6,5 3,30 зал конок бөлмөсү. Андан кийин бул тарапка кире турган болсоңуз, туштагы бөлмө, бул деле ошо кичи зал конок бөлмөсү. Спальня кылып дагы пайдалансаңыздар болот. Мунун узун туурасы 6,3 3,30. Көчө тарапты караган 2 терезеси камтылган, занавеска пардаларын көрүп турасыздар. Бул жакта люстра илинип турат. Фанер менен сонун болуп жасалгаланган, моющая бойлор чапташтырылган. Бул эмеректерди көрүп турасыздар. Так, бул жакта дагы 2 бөлмөнү көрсөттүк. Акыркы 3-чү бөлмөгө келе турган болсок, бул жагы универсал кыргыз комнатасы же болбосо бир спальный бөлмө. Узуну 4, туурасы 3,30. Моющая бойлор чапташтырылган, чыгыш тарапты караган терезеси камтылган. Жакшы достор, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Анча-мынча нерселерди, урматтуу достор, өзүңүздөр такташтырып дагы сурайсыздар. Бутөй техникалар анча-мынча мына сөөрү тапчандар калабы кетеби деп. Бул жагында болсо жүзүн бак экен, жазында өзүңүздөр билгендей, өзүнчө сонун бир аура пайда болот, анткени жүзүмдөр ийилип бышып турган учур болот да. Сөөрүдө жатып алып, өзүңүздөр каалагандай жүзүмдү тойгончо жеп, ашканын сатып дегендей тууган уруктар менен бөлүшүп. Эми бул жактагы временкага келе турган болсок, азыр эми бул жерде ата-энелери бар экен, өздөрү бар экен, аны кыштын күнүндө сыртка чыгарбай эле ушул бөлмөнү элестетип кое бериңиздер. Бир бөлмөлүү чакан ремонттолгон, печкасы бар үй деп кое бериңиздер. Бирок ага киргенге чейин үйдүн артындагы көмүркананы дагы көрсөтүп коеюн. Сырттан сиздер унаа менен көмүр ушул жерге түшүрсөңүздөр болот экен, агайын туугандар. Атайын ушул жерге уюштурулган. Жүрдүк, кеттик. Ушундай темир стойкалары камтылып, жаңы эле кече жакында эле 1-2 жыл мурда салынган үй, буюрса жүрүңүздөр. Бисмилла.
жылуулугун караңыздар. Кышында кыштап, жазында жаздай турган временка. Дубалдары мына ушундай житкей абыйланган. Бул жагы кафелденген. Печканын экинчи тарабы чакан 4кө 3,5 болгон бир бөлмө. Потолоктору МДФ каражаттары менен кооздолуп тур достор. Бурчта мына телевизор орун алган. Терезе мына күнгө бет экен. Этеден кечке чейин буюрса күн тийип турат. Экинчи бөлмөгө башпага турган болсок, бул жагында дагы ошол чакан 4кө 3,5 болгон спальный бөлмө. Мунун деле дубалдары житкий абойлонгон. Жакшы, мына сөйүнгүчтөр дагы МДФтен, кошумча эмеректер дагы бар экен. Бул жагында эски сарайлар, навестер, тоо кепе, анан ажатканалары. Анар бар экен, шабдалы бар экен, алманын бирек үчтүрү, кокон глаз, анан өрүк. Суусу болсо дайым чыгып турат буюрса мынакей. Караңыздар. Роза гүлдөр. Буюрса жазда өзгөчө абыра. Жол тарапты өзүңүздөрчө жанагындай бир аз көтөрөсүздөрбү, же подвал кыласыздарбы, жолго теңештирип, под бизнес кылсаңыздар болот. Подвалы склад болсо, жогорку тарапта сооданы кыла бересиздер. Кандай бизнестин түрүн жасасаңыздар болот. Жердин бул тарабына үйдү салып алып, кадимдей жашай бересиздер. Акча тапканча ишти кыла бересиздер да. Бул жагы эми 3 бөлмөдөн турат. Бирок азыр эми эски экен, көрсөткөнгө деле болбойт. Эшиктери ключ. Ошол жактагы 3 очокту көрсөтөлү. Мына сөрү тапчаны 3 очок буюрса сиздердин жакшылыгыңыздарга кызмат кылат. Азыр бул жери бир казан коюлса, экинчи казан, үчүнчү казан. Жакшылыктарга буюрса кызмат кылат. Газ плиталары орнотулган, раковинасы күзгүсү менен. Эми жазында келинет да бул жерге. Бул жагы отунгана, навес, тандыргана, бүт бардыгы ушул жакта достор. Көрдүңүздөрбү? Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Тетиги жактан дагы суу чыгат, бул жактан дагы суу чыгат. Кыскасын айтканда, кеңирчилик экен. Жандаңыздар, кызыл документтери бар. Юридический жактан таза. Чалып байланышып толук маалымат ала бересиздер. Мен жыйынтыктадым анда. Жери кенен экен. Негизи бул жерден кенен жердин өзүн табуу кыйын. Болгондо дагы трассанын боюнан. Бизнесмендер, ишкерлер, иш баштоочулар, чамдаңыздар. Ушундай жер издеп жаттыңыздар беле? Алып калыңыздар.